Парламентаризм сабактары көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы менен студияда Ибраим Нуракун уулу, саламатсыздарбы? Бүгүн биз өлкөдөгү социалдык экономикалык абал жана саясий кырдаал тууралуу талкуубузду улантмакчыбыз. Конокторубуз Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана Замандаш партиясынын өкүлү Жеңиш Молдокматов. Кош келдиңиздер. Депутат мырза, мына апта башында коалициялык көпчүлүк өлкөнү туруктуу өнүктүрүү аракеттери боюнча өкмөттүн отчетун укту. Жыл башынан бери эле экономикалык абал начар, бул өкмөт жазга чейин чыдабайт деген сөздөр айтылып келген. Бул боюнча сиздер кандай тыянакка келдиңиздер? Чындыгында биз биринчи күнү Темир Аргимбаевич Сариевди көпчүлүк коалицияда анын отчету эмес маалыматын уктук. Бүгүнкү биздин мамлекетте акыбалыбыз кандай, экономикабыз өсүшү кандай, элдин жашоо турмушу жана алда койгон жумуш иштери, максаттары кандай экенин анын баардыгын биз уктук. Экономиканын өсүшү 3,5% өсүш, азыр 2 айдын ичинде өсүш бар деп айтат. Баардыгы бүгүнкү күндө кризис болуп аткан. Бул Россиядагы жана Казакстандагы нефттин баасы түшүп кеткенине жана Россияга каршы башка Запад өлкөлөрүндөгү санкциялардын натыйжасында болуп атат. Ошон үчүн биз дагы өзүбүз сезип атабыз. Биздин мигранттардан келип аткан акча каражаттары азайды. Курулуш жаатында экономикабыз дагы төмөндөп кетти. Ачык айтыш керек, биз Евразия экономикалык биримдигине даяр эмес деген мындай бир ойлор болуп атат. Анткени биз ушул зонага киргенде биз даяр болуш керек болчубуз. Эми ошого карабастан азыр иш аракеттерди жасап аткарганга умтулуп атышат. Апрель айында Темир Аргимбаевич өкмөттүн 2015-жылдын жыйынтыгынын отчетун берет. Ошол отчетто биз дагы өзүнүн баасын беребиз. Азырынча демек маалыматты эске алдыңыздар. Мындайча айтканда, кийинкиге даярдык болот турбайбы? Мына премьер-министр Темир Сариев айтмакчы, Кыргызстандын экономикасы үчүн быйыл чынында эле оор жыл болду. Анын көбү тышкы чакырыктарга байланыштуу болду деп айтылып жатат. Ал эми сырттан караганда коалициялык көпчүлүк жана ал түзгөн өкмөт ушул мына сырткы чакырыктарга, кыйынчылыктарга, ошонун кесепеттерин жумшартууга жетиштүү чара көрдү деп эсептейсизби, Жеңиш мырза? Мен ачык эле так эле айтат элем, жетиштүү чара көрүлгөн жок. Мен мунун алдында сөзүм куру болбошун далилдеп, тактап, аныктап берейин. Негизи эле өлкөдө кырдаал кандай? Жана сырттан эмес, ички таасир берип аткан кырдаал кандай? Бюджетибиз 146,8 миллиард менен бекиди. Тышкы карызыбызды жана ички карызыбызды жапканга 21 миллиард бөлүнсө, таңкыстык 22 миллиард менен бекип отурат. Ушул эле бюджеттин 47% бул социалдык төлөмдөргө кете турган бюджет. Бул бюджеттин ыйламдуу көрүнүшү. Мамлекет, кандай гана мамлекет болбосун, анын экономикасы ошол мамлекеттин ичинде жашаган элдердин жашоо деңгээлине жараша бааланат да. Эми ушу мамлекеттин ичиндеги 6 миллион элдин жашоосун талдап көрөлүк. 6 миллиондун 600 миңи пенсионерлер. 600 миң пенсионердин 57,5% бул жана прожиточный минимум деп коет, ошондон төмөн алгандар. 359 миң жөлөк пул алгандар, 74 мугалимдер, азыр түшүнөсүздөр мен эмнеге алып келатам. Жогорку окуу жайынын мугалимдери 14 миң, бала бакча тарбиячылар 5,5 миң, жана башка деп келип, жанагы 1 миллион 400 миң экономикалык активдүү эмес калк жана 1,5 миллион мигранттарды эсепке алганда 4 миллион 435 миң 6 миллиондун ичинен бул жакыр дегенди билдирет. Же Кыргызстандын 74% жакыр турат. Бунун баардык статистика көрсөтүп турат. Ошол эле Сариевдин дагы отчетунда турат. Ал эми калган 25% бул орто жашаган адамдар, анан 1% бул байлар. Байларга кимдер кирет деген суроо жаралат. Алардын ичинде бүгүнкү депутаттар, министрлер, чиновниктер, президент Атамбаев өзү атагандай айрым учурларда казынага колун салып, капчыгын толтурган адамдар десек болот. Бирок эми ушул кризис деген сөздүн өзү дагы абдан талаштуу. Себеби дегенде коңшу өлкөлөрдө дагы ушундай эле оор кырдаал болуп атат. Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан,
Валюта рыногунда дагы ошондой эле олку солку кырдаалдар байкалып турат. Андан сырткары, андан кеңири башка өлкөлөрдө деле, Европада деле кыйынчылыктар бар. Демек, бул кризис деген сөздүн өзү азыр талаштуу болуп турат. Мына бул тууралуу өкмөт башчынын да түшүндүрмөсүн угуп алып, анан маегибизди улантсак. Бүгүн Кыргызстанда биздин мамлекетте кризис барбы жокпу? Bizde sistemalı krizis yok. Bizde tarmaktık, sektoraldık krizisler var, problemalar var. Alarda joyuş gerek. Жалпысынан макроэкономикалык абалыбыз туруктуу эле. Мен жана айтып кеттим, 2 айдыкы менен жыйынтык чыгарылбайт. Макроэкономисттер билет. Эгерде ошол 6 ай, 2 квартал тең минус кетсе, анда ал системалык кризис пайда болду деп айтат да. Биздики 2 ай, мына 3-чү айда 0-го чыгабыз, 4-чү айдан баштап өсүү башталат. Кризис бар, бирок системдик кризис жок. Буну кандай деп түшүнсөк болот, Бакыт мырза? Эми мындай да, биздин президентибиз өзүнүн кызматына иштеп жатат, аткарып атат. Өкмөт иштеп жатат, парламент иштеп жатат. Бүт мугалимдерибиз, медиктерибиз айлык алып жатат. Пенсионерлер пенсияны алып жатат. Бул жерде эч кандай депрессия жок. Бул жерде экономикалык кризис. Бунун туура түшүнүш керек. Буну туура түшүнүш керек. Кризистен качан келет? Кризис деген айлык бере албай, жумуш орундары жабылып көбөйүп кеткен жумушсуздук. Мына ошондо кирешелер азайып, мына ошондо анан кризиске келебиз. Өкмөт алсыздыгын көрсөтүп, бюджетти толтура албай, гос органдар, мамлекет органдар өзүнүн кызматын аткара албай, мына ошондо кризиске келип калабыз. Биз бүгүнкү күндө азыр айтып кетпедиби, депрессияга келип калдык. Биз 2 жолу 2005-2010 жылдагы окуяларды көрдүк. Ошондо да депрессия кирген эмеспиз. Биздин кыргыз элибиз биримдикке келип, туура түшүнүп, ошол окуялардан да чыгып кеттик. Азына дүйнөдө эмне болуп атат? Мына Сирияда, Ливияда, башка мамлекеттерде мамлекетти жоготуп атышат. Ошондон бул жерден истерика кылбай, туура, бүт айткан сөз туура. Кыйналып атышат чындыгында. Мигранттардан келген акчасы өз туугандарына келбей калды. Мигранттарыбыз бай болуп, мына бул жерде Бишкекте квартиралар сатып алат эле, алар алынбай калды. Анын баардыгын биз туура айтабыз. Анын баардыгы туура деп атабыз. Бир антикризисный программаны айтып кетти, жазалбай жатат. Биз да анда эле айттык. Эмне үчүн? Мына антикризисный программасын чыгып айтып кетти. Понедельник, мына биринчи күнү айтты. Эң негизги биздин басымыз азыр айыл чарба багытына жумшайбыз. Бул мына логистик центрлерди жаратабыз деп айтты. Мал союучу жайларды жаратабыз деп айтты. Теплицаларды курганга жаратабыз деп айтышты. Мына мамлекеттик гарантиялык фондду жаратабыз деп бизнесмендерге эгерде бир кредит алам десе, мына ошо мамлекет фонддон кепилдик бере турган фонд түзүлүп атат. Мына Орусия Кыргыз фондундагы жетекчисин алмаштырып, мына ошого дагы көп талаптарды азыр коюлду. Анын баары депутаттар эмес, анын баарын эл деле сезип атат. Анан биз көпчүлүк коалиция мына 4 айдын ичинде 2 жолу биз жыйын өткөздүк. Мына салык, социалдык төлөмдөр боюнча токтоттук. Бир. Теге ОСАГО боюнча мыйзамды токтоттук. Турак жайды камсыздандыруу боюнча токтоттук. Мына кечээ биз Өнүгүү прогресс фракциясында электроэнергия тарифти боюнча дагы өзүңөр токтомундан кайрадан карап чыккыла. Эгерде сырттан келип аткан электроэнергия келбеген болсо, анда эмне үчүн 2 сом 16 тыйындан силер акчасын алып атасыңар деп, мына ошол нерселерди биз баарын токтоттук. Бул жерден азыр биз өкмөттү кет деп айтсак, бул эң оңой. Бирок жаңы өкмөттүн башчысы келет дагы ошол эле проблема менен эле учурайт. Бул жерде азыр негизи биз өзүбүз акыбалды аябай такташ керекпиз. Канча бизде акчабыз бар? Канча өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар? Мына азыр Россияга мөмө жемиштерди бере албай атабыз. Эмне үчүн? Анткени Россиянын базары башкача болуп калыптыр. Мурда эгерде
талаадан алып чыгып эле автоуноо жүктөп кетирген болсок, ал жерде Россиянын базарында сатылган болсо, азыр Россияда базар жок болуп калды. Азыр алар айтат, бизде супер гипермаркеттер, бизге тазалап алып келгиле, бизге упаковка менен алып келгиле, бизге сортировка менен алып келгиле, бизге сертификат менен алып келгиле деп мына ушундай талаптарды. А биздин дыйкандар менен сүйлөшсөк, ошондой окшогондор шарттар жок экен. Ошондо баягы биз Евразия экономикалык биримдикке кирип атканда ошол нерселердин баардыгын биз эске алыш керек эле. Чындыгында айтканда, биз даяр эмес болуп калды деп мына бүгүн факт. Биз ошол 2 жол жыйын коалициянын көпчүлүктө жыйында айттык өзүнө дагы. Сиздер бул жерде сүйлөп атасыңар, сиздер бул жерде кооз сөздөрдү сүйлөп атасыңар, бирок элдин жашоо турмушу жакшы болгон жок. Кирешеси азайып кетти, жумушу жок адамдар көбөйүп кетти деген биз деле айтабыз. Анан кийин Жеңиш мырза бул жерде айтып кетти, депутаттардын баары бай деп. Андай эмес, бизде мугалимдер дагы бар, бизде медиктер дагы бар, тажрыйбалуу адамдарыбыз бар дагы. Баардыгын баягы бай деп айтыш, бул мындай өтө ыйтаттап айтыш керек да. Анткени депутаттар декларация тапшырышат да. Премьер-министр Темир Сариев баштаган өкмөттү бекитип жатышканда күзүндө парламент кыштан аман эсен чыгып кетели, элди ушул үшүтпөгүлө, электр жарыгын өчүрбөгүлө деген тапшырма берилген да. Мына ошол тапшырма аткарылды. Эми жаз келгенде баягы көптөн бери чогулуп келе жаткан жанагындай экономикалык кыйынчылыктар тууралуу, кризис тууралуу улам айтылып, эмне үчүн ушул оппозициялык көз караштагы топтор, коомдун бир бөлүгү ушул маселени улам көтөрүп жазында курчутуп атат кырдаалды? Айтарым, оппозиция мамлекетте болуш керек. Бирок кандай оппозиция? Оппозиция эки түрдө болот. Биринчи оппозиция бул жеке кызыкчылыкта ушундай оор кырдаалды пайдаланып, анан бийликке талап коюмуш этип, өзүнүн жеке кызыкчылыгына майлуу сөттүү жерге келүүнү көздөгөн оппозиция болот. Бул бир. Экинчи конструктивдүү, системдүү оппозиция деп коет. Биздин баш мыйзамга ылайыктуу системдүү оппозиция парламентте отурушу керек. А бирок анык айтыш керек, парламентте бүгүн оппозиция жок эсе, жок деп айтсак болот. Себеп ошол эле койгон талапкерлери боюнча, ошол эле көтөргөн маселелер боюнча оппозициянын үнү чыкпайт. Үнү чыкса да алы жок болуп атат. Мына ошого байланыштуу сырттан анан жанагы топтор биригип алып, элдин маселесин көтөрүп чыкканга мажбур болуп атышат. Бирок эми оппозицияда, мисалы ошо парламенттик оппозицияда эркин микрофон бар да. Алар мисалы каалаган оюн, каалаган сынын ушул жерден айтып, мисалы көптөгөн маселелер боюнча өздөрүнүн көз карашын билдирип атпайбы? Парламентаризмдин эң мыкты жери мына ушундай болуш керек. Көпчүлүк коалиция түзүлүп, оппозициялык системдүү оппозиция деп коет. Сындын баардыгын, маселенин баарын ушу парламенттин ичинде талкуулап, анан аны ишке ашырыш керек да. Тилекке каршы мен дагы айтылайм, бүгүнкү күнү парламенттин ичинде оппозиция жок эсе. Себеби алардын үнү угулбай аткандан кийин демек оппозиция алсыз дегенди билдирет да. Ошол эле оппозицияга берилген комитеттер бар, ошол эле оппозицияга бөлүнгөн өзүнчө тармактар бар. Бирок иш жүзүндө бир жыйынтыкты көрө албай атабыз да. Мына ушуну пайдаланып, анан сырттагы топтор биригип, анан элдин маселесин көтөрүп чыккандар. Бирок мен дагы бир кайрылат элем, ошо элдин маселесин көтөрүп жүргөн топторду дагы биз аныкташыбыз керек. Аларга туура баа беришибиз керек. Алардын көздөгөн максаты эмне? Эгерде кайсы бир деңгээлде кайсы бир адам бир сын айта турган болсо, анын чечүү жолдорун талдап бериш керек. Мисалы ушул эле кризисти айта турган болсок, ушул кризистен чыгуу жолдору кандай деп мен баса белгилеп айткым келет. Мына Бакыт Эргешев айтып атат, өкмөттүн антикризистик программасы боюнча. Антикризистик программасын алып көрөлүчү. 11 пунктудан турган антикризистик программа парламентке келген. Анын орчундуулары кайсы эле? Ушул эле сиз айткан асады, турак жайларды камсыздоо, тиги социалдык төлөмдөрдү жогорулатуу боюнча. Бул маселе көтөрүлдү дагы, ушул парламентте отурган куралган комитеттерде жактырылып, анан фракциялардан кайра чектетилди. Эмненин негизинде? Жерлерде элдер нааразычылык акцияларга чыгып баштаганда. Эмне үчүн ошондо парламент элдерди чыгартпастан ушуну алдын ала алып, ушу парламенттин ичинде өкмөткө тапшырма бербейт деген маселе. Демек биздин бүгүнкү ушу депрессияда, кризис дегеним бул ушу өкмөт дагы парламенттин ичинде дагы толук кандуу анык анализ жок. Эмне кылыш керек, кандай кылыш керек деген. Биздики бир нерсе өтүп кетет дагы, ошондон кийин анан башыбызды кармап, муну кылыш керек болчу деген бир жагдай болуп калып атат да. Бирок ошол эле процесстин оң жагына карасак да, мисалы парламенттен жанагы сиз айткан нерселер, сунуштардын баардыгы парламенттен айрым фракциялар мына, сиздердин фракция деле
жанагы ОСАГО боюнча, камсыздандыруу боюнча көптөгөн сындарды айтышты да. Туурабы? Бул жерден ал өтпөй калды. Анан кийин жерлерден нааразылык чыкты. Коомчулуктун пикирин өкмөт кабыл алып, көп нерселерден артка кайтты да. Башкача айтканда, өкмөт баягы аткарбайм деген жок. Коомчулуктун сын пикирлерине кулак салуу болуп атпайбы, туурабы? Анан кийин эмне үчүн ошондой шартта, эгер коомдун кайсы бир катмары бир проблеманы айтып, ал чечилип аткан шартта жазында кырдаал курчушу керек. Эки тараптан мен айтат элем, биринчи бул өнөкөткө айланып калган сыяктуу. Жаз менен күздү көрүп элдер кооптонуп жашап калдык да. Ошо жазында күзүндө Кудай сактасын жакшы болсо экен деген. Бул биринчи. Экинчи жак, мен жанагы сөзүмдү дагы бир кайталагым келет. Оппозиция болуш керек мамлекетте. Бирок ошо оппозициянын турпатын, анан курамын карашыбыз керек. Ошол оппозицияга чыккан же ошо топтун ичиндеги адамдар эмнени көздөп атат карашыбыз керек. Ал эми элдин жашоосу оорлогон сайын ал бийликке койгон талаптар күчөп турат. Бул туура нерсе. Митингдер, жанагы пикеттер болуп туруш керек. Бул демократиялык мамлекет да. Бирок ошону сиз туура айтып атасыз, парламентаризмдин жакшы жери ошо өкмөткө элдин тарабынан коюлган талаптар парламенттин ичинде талкууланып, айрым маселелер кайра чегерилип атат да артка. Бул жакшы көрүнүшү, оң жагы. Эми менин айтарым, ушундай нерселерге жеткирбестен алдын алуу иштери жүрүш керек. Мисалы, ошол эле ОСАГО боюнча мына Өнүгүү прогресс фракциясынан Мирлан мырза жакшы нерселерди айтып чыккан, талдап берген, механизми жок болгон. Мыйзамдын механизми жок болуп комитеттердин колдоо тапкан таң калтырат да. Мына ушул парламенттин да өкмөттүн да кетирген кемчиликтери бар экен демекчи. Айрыкча жерлерде мынакей нааразылык акцияларын өткөргөн оппозициялык топтор пайда болду. 24-мартта дагы курултай өтөт деп айтылып жатат. Ошол мына ушундай процесстин тушунда парламентке да көп сын айтылып атат да. Парламенттин ичиндеги оппозиция алсыз болду. Ушул коалициялык көпчүлүк ошол оппозицияга эркин сүйлөгөнгө, алардын айткан сындарын укканга мындай мүмкүнчүлүк берген жок, басып койду деп дагы ойлор айтылып атат да. Мына азыр эле биздин маектешибиз дагы, коногубуз дагы ушуну айтпадыбы? Сиз бул тууралуу эмне дейсиз? Мындан кийин ушул парламенттин ичиндеги системдик оппозицияга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр берилиши керек деп ойлойсузбу? Бул жерде эч кандай тоскоолдук болбой, биз аларга мүмкүнчүлүктөр да берип атабыз. Эки комитетти бердик, вице-спикер да оппозицияны берип атабыз. Ошон үчүн бул жерде фракциянын өзүнүн ишинен. Мына нааразычылыктар боюнча туура Жеңиш мырза айтып кетти. Бул оппозиция өзүнүн кызыкчылыгын, азыр мына акыбалды көрүп, аны эске алып, эл ошонун байкап, эл дагы көтөрүлүп кетиши мүмкүн деген ой менен ушундай ойлор бар да. Бирок бүт талаптарды парламент жана өкмөт анын баарын аткарып койду. Бардыгын алардын талаптарын биз токтотуп койдук. Бул жерде бул парламентте өкмөт бул тирүү организм экен да. Алдына көздөй кризис болобойбу деп эч ким айта албайт экен. Ошондуктан бул жерде биз ар дайыма алда көздөй басыш керек, кемчиликтерди жоюш керек, кризистерден чыгып туруш керекпиз да. Ошон үчүн бул жерден биз парламентте жөндөмдүү отурган жокпуз. Аны биз баарын сезип атабыз, байкап атабыз. Сиз жанагы ошол экономикалык азыркы абалга туура келбеген сунуштар, бирок жанагы экономикага стимул берүүчү, бюджетти түзүүчү бир мыйзамдык сунуштар болбоду, аракеттер, ушулар тууралуу айтып атасыз. Бирок ошол эле учурда, мисалы, ошол парламенттин, өкмөттүн азыр токтотуп коюуга, артка тартып алууга мүмкүнчүлүгү жетпей калган дагы проблемалар турат да. Ошолор тууралуу мына ошол эле социал-демократтардын депутаты Иса Өмүркулов суроо берген өкмөт башына. Ошого көңүл буруп анан маегибизди улантсак. 2 айдын жыйынтыгы менен ички дүң продукция 8%ке төмөндөп кетти. Анын ичинен эң орчундуу көлөмдү ээлеген бул өндүрүш 65%ке түшүптүр. Муну докладта айттыңыз, биринчи кварталдын жыйынтыгы менен 0 чыгабыз деп. Мына 15 күндөн кийин биринчи квартал бүтөт. Ошо 65% өндүрүштү кантип толтурасыңар?
Андан тышкары мына жакында бир маалымат уктум, Бишкек шаары боюнча 360 ишканадан 144-ü бүгүн токтоду деди. Кара Балтадагы тоо кен иштетүүчү комбинат дагы токтоду деди. Ал жерде градообразующий эң чоң ири ишканалардын бири. Мына силердин антикризис программаларда ушул өндүрүшкө эмне чара көрдүңүздөр? Анан кийин ошол өндүрүштү кантип көтөрөбүз? Иса Шенкович, мен өзүмдүн докладымда ошол көбүрөөк ушуга абдан токтодум. Мына жеңилдетилген кредиттерди берип атабыз, жаңы базарларды ачып атабыз, салыктан бошотуп атабыз, жеңилдетип аларды. Экспортко чыгаруунун мына салыгын НДС алып салдык. То есть НДС жок болчу мурун эле налог с продажды алып салдык. Жанагындай стабилизациялык режимдерди берип атабыз. Мына ушулардын баары тең ошо өндүрүштү кайра жандандырууда негизинен ошол арзан узак мөөнөттүү кредиттерди берип атабыз. Мына азыр эми 10 жылдык мөөнөт менен бере баштайбыз Россия-Кыргыз фондусунан. Мен комментарийлик коеюнбу? Мына көрдүңүздөрбү, биздин көпчүлүк коалициянын мүчөсү Иса Шенкович коалициянын жыйынында айтып атат. Сын пикирде. Ошондуктан бул жерде дагы туура түшүнүш керек. Биз бул жерде коалицияда отуруп алып аны колдогон депутаттар же биз аны мактап деген жери жок. Туура айтты. Конкреттүү заводдорду, конкреттүү фабрикаларды, конкреттүү жерлерди, конкреттүү райондорду кандай иш-чараларды жүргүздүңөр деп конкреттүү айтып атат. Анда биз айтып келатабыз. Аны ачык эле айтып атабыз. Мына эгерде ушундай отчет менен келсең, маалымат менен келсең, отчеттон сени кабыл албайбыз деген дагы сөздөр болду. Майга чейин сен жетпейсиң деген сөздөр дагы болду. Мына тиги президентке же болбосо премьер-министрге же болбосо Кыргызстандагы өкмөттөргө, депутаттарга байланышпаган маселелердин келип Кыргызстанга кесепетинин тийип жатышы жөнүндө сөз болуп атат да. Бирок ошол эле учурда мына өлкөдөгү жанагы кырдаалды, саясий кырдаалды ушул абалдан пайдаланып курчутуп жиберүүгө, элдик нааразылыкты күчөтүп жиберүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Азыр мисалы кайсы бир бийликти кет деп айтууга негиз бар деп эсептейсизби? Сиз дагы мына өкмөттүн сынчыларынын бирисиз. Кандай бийлик болбосун, канчалык деңгээлде сындабайлык, бирок биз мына азыр кетишин керек, болбош керек, алмаш керек деген бул өтө туура эмес нерсе. Себеп мамлекетте бийлик канча бат алмашкан сайын же төңкөрүш, революция болгон сайын ошончо артка тартат. 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл. Мына карап көргүлөчү, биздин Кыргызстан азыр коңшу эле мамлекеттер менен салыштырганда канча жыл калып калдык деген нерсе да. Ошондуктан мен айтат элем, бул жерде кет дегендин ордуна муну кыл деп бир сунуштарды айтыш керек. Жана талаптар боюнча мен эки нерсени баса белгилегим келет да. Мына Бактыгер Кечиев айтып атпайбы? Ушул эле коалиция көпчүлүктүн депутаттары өкмөткө сын айтып атат деп. Аны милдет кылбаш керек. Ал сын айтыш керек. Себеп мен мыйзамды ченемин түшүндүрүп берейин. Биздин баш мыйзам боюнча элдин тарабынан шайланып келген президент менен жогорку кеңеш бар. Демек бул эки тарап элдин алдына жооп берет. Ал эми өкмөттү жогорку кеңеш дайындайт. Демек өкмөттүн отчетуна жана анын иштешине жараша эртеңки күнү жогорку кеңеш элдин алдында жүзү жарык болуп отчетун бериш керек. Мына өкмөт муну кылды же муну кыла албай калды деп кечирим сураш керек. Экинчи маселе, бүгүн мен айткым келет, элдин жашоосу чынында эле оор. Жанагы көрсөткүчтөрдү биз атабадыкпы? Бул жанагы сюжетте берилгендей ишкерлер боюнча айтылды, өндүрүш ишканалары боюнча айтылды. Мына 300дөн ашыктан азыр 140 жабылып банкротко учурады деген нерсе да. Ушундай нерселерди эң эле жөнөкөй көрсөткүч. Бажы союзуна киргенде кыргыз-орус өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Кечээ эле президент Атамбаев атап ошонун жетекчисин алды го жумуштан. Бажы союзуна киргенде ушу экономиканы кармап биздин өндүрүшчүлөргө жардам иретинде кредиттер берилсин деген $300 миллион келген. Ошол акчаны бере албай калып, мына бүгүн дагы ушундай кырдаалга келип калдык. Ошол себептен Атамбаев президент дагы алып туруп анын ордуна башка кишини дайындады да, өкмөттүн кемчилигин так айтып берди. Бул жакшы жери да, жаман дагы жери да болуп атат да. Ошон үчүн мен айтат элем, бүгүн жогорку кеңеш оппозициясы болобу, позициясы болобу, 6 фракция отурат, 6 фракция өкмөттү чакырып алып, ошол жерде антикризистик программаны иштеп чыгып, элге эң негизгиси
терс таасирин тийгизбеген мыйзамдарды алып чыгып анан иштетиш керек. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн өлкөдөгү саясий экономикалык абалды талкууладык. Катышуучулар Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана Замандаш партиясынын мүчөсү Жеңиш Молдокматов болду. Саламатта калыңыздар.